Адам заты экиге бөлүнөт. Аял жана эркек. Үчүнчү жыныстагы адам жок. Аялдын өз табияты бар, эркектин өз табияты бар. Табияты дегенибиз анын психологиялык дагы, физиологиялык жактан дагы өз ара айырмачылыктарга ээ болгондугу. Тагыраагы аялдын ойлонуусу башкача нукта жүрөт, эркектин ойлонуусу башкача нукта жүрөт. Жана алардын дене түзүлүшү дагы эки башка формага ээ. Алардын табияты айырмаланып турат. Эгер аялдын өзүнүн табиятына ылайык жумуш, милдет тапшырылбаса, анын табияты талкаланат. Эгер эркектин өзүнүн табиятына ылайык милдет, жумуш тапшырылбаса, анын да табияты талкаланат. Жөнөкөй бир мисал айтайын. Аялды жеңил автоунаага окшоштуруп көрөлү. Ал эми эркекти оор жүк ташыган автоунаага салыштырып көрөлү. Жеңил автоунаа кайсы бир өлчөмдө гана канча тоннага чейин көтөрүлөт экен машиналар, билбейсизби? Айталы жеңил унаа жарым тоннадан, тагыраагы 500 килограммдан көп жүк көтөрүүгө ылайыкталган эмес. Анын табияты ошондой. Ал эми оор жүк ташуучу автоунаалар тонналаган жүктөрдү көтөрүшөт. Элестетип көрүңүз. Оор жүк ташуучу автоунаага жүктөлө турган оор тонналаган жүктөрдү жеңил автоунаага бастырып үстүнө жүктөп койсок, анда эмне болот? Албетте, жеңил автоунаа талкаланат. Анын табияты талкаланат. Ошондой эле жеңил автоунаа көтөрө турган болбогон эле бир 500 килограммдык жүктү тонналаган жүктөрдү көтөрүп жүрө ала турган автомашинага жүктөп койдук. Анда эмне болот? Оор жүк ташуучу автоунаа өз чыгымдарын актабай калат. Андан эч кандай пайда калбай калат. Демек, бул дагы анын табиятына туура келбейт. Мына ошондон урматтуу тууганым, аялдын өзүнүн табиятына жараша укуктары бар, милдеттери бар. Жана эркектин өзүнүн табиятына жараша укуктары бар, милдеттери бар. Эгер эркектин милдетин аялга берип койсок, аялдын милдетин эркекке берип койсок, бул эки адамдын табиятын талкалаган болобуз. Бүгүн буга мисалдар өтө көп. Тилекке каршы аялдарыбыз эркектер менен тең тайлаша талааларда оор иштерди кылып жүрүшөт. Мисалы 10 жылдан бери кыш куюп иштеп келе жаткан энелер бар. Бөтөн элде, алыскы Россияларда мигрант болуп оор иште иштеген карындаштарыбыз, эжелерибиз бар. Ошол эле учурда үйдө бала карап отурган күйөөлөр дагы бар. Алардан тараган балдар кандай тарбияга ээ болуп чоңоюшууда? Бүгүнкү эң оор маселелердин бири. Андыктан урматтуу тууганым, өз табиятыбызга жараша жашайлы.